Ал эми ИП иштеткендердин, башкача айтканда жеке ишкер катары катталгандардын арасында кинорежиссер Сүйүн Откеев, белгилүү блогер Данияр Болотбеков, режиссер, актер, продюсер Бакыт Осмонканов, режиссер Радик Эшимов, актриса Айжан Аденова, актер, режиссер Азамат Шаршенов, блогерлер Мээрим Төлөпберген, Канат Шабданбек уулу жана Аскат Табалдиевди дагы көрө алдык. Бул инфлюенсерлер ачык түрдө ИП иштетип, башкача айтканда жеке ишкер катары расмий каттоодон өтүп, жеңилдетилген салыктарды төлөйт деген сөз. Негизи бул тизмек ачык, сиз дагы аны менен тааныша аласыз. Реестрге шилтемени ушул видеонун алдына калтырып коем. Айзада Жамгырчиева айтып өткөн дагы бир билдирүү: мен жардама алып аткан кезде социалдык тармактар жаңы өнүгүп аткан, жардама алат десе эле ушул экен деп ала берчүбүз деп айтты. Бирок Instagram социалдык тармагы бизге кече жакында эле келип калган жок. Бул соц тармак мындан 16 жыл мурда 2010-жылы иштеп баштаган. Аны мурда Google компаниясында иштеген Кевин Систрам жана Миба соц тармагында тажрыйбасы бар Майк Кригер негиздеген. 2012-жылы азыркы Мета, ошол кездеги Facebook компаниясы Instagram социалдык тармагын $1 миллиард сатып алган. 2018-жылдан тарта Reels ишке кирген. Дал ошол кезден тарта Instagram бизнес жана жарнама үчүн толук кандуу аянтча болуп калган. Ошол эле 2018-жылы кыргызстандык блогерлер жарнама алып атканы тууралуу ачык булактарда маалыматтарды таба алдык. Башкача айтканда, Instagramдын кыргызстандык сегментинде деле жарнама аркылуу блогерлердин иштеп атканына 8 жылдын жүзү болуп калды.